Кыргыз элим дүйнөдө Садыр Жапаровго окшогон коркок президент болгон эмес. Үмүтүм жок болчу. Үмүт кылбадым эле. Фейсбуктагы пикир үчүн 3,5 жылга соттолгон жалгыз бой эне Каникей Аранованын эжеси сиңдисинин сотуна келип. Камчыбек Ташиев дагы түштүктөн, Адахан Мадымаров дагы түштүктөн. Эми түштүк өзүбүз менен өзүбүз эки балабыздын аркасынан чыгып мушташайлыбы? Ошол калдыбы? Бизди мушташтырып коюп, жалаң көлдүктөр бийликке келип, ген прокурордун ордуна келип, башкага келип, бүтүндөй жогорку кызматтардын баарын көлдүктөрдү ээлеп ататпы? Эмнеге тең салмактуулук болбойт? Эмнеге аны требуйт эте албайсыңар? Мадымаровдон эле кыйын требуйт этесиңерби силер? Требуйт этпейсиңерби? Кандай намыссызсыңар, а? Намыссызсыңар. Намысыңарды ойготкулачы, жигиттер, ойлонгулачы. Эркектер ойлонбойсуңарбы? Бир намысыңарга келбейсиңерби? Түштүктөр ош менен жаллап эми Адахан менен камчынын аркасына мушташайлы анда келгиле. Көлдүктөр бийликти ээлеп алып, маскала кылып, мынтип отурушат. Бийликти ээлеп алып, бүт должностторго өздөрүнүн жалаң көлдүктөрдү коюп алып, силер жүрөсүңөр. Кичине качка кылып алып тургандан кийин биз спортсмендербиз, биз андайбыз, мындайбыз деп. Намысыңарга келгиле эркектер, ойлонгула. Ичинде нечен деген кыргыздын кыздарын түрмөгө отургузду. Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30 000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарга жалынды ысык салам. Ошо жаңы эле мен жумуштан түшүп, ошону ошто иштеп атып, уктап туруп алып, ушу сиздер менен ой бөлүшкүм келди да. Ушу мен турган жерим, урматтуу мекендештер, ушул Ак Суу районуна караштуу ушул Бозучук деген менин айылым да. Мунун көрсөтүп аткан себебим башка жерге барбай эле коелу. Ушул өзүмдүн айылымды пример кылгым келди да. Мына мекендештер баары эле Кытай болуп элечи. Аз Кудай берди жана ичтар арамдаргачы. Мекендештер отуруп мен чыдай алган жокмун. Ар кандай пост чыгара башташты, жанагындай фейк, тролль компаниялар каттуу иштеп баштады да. Ошого өзүмдүн оюмду билдиргим келди. Мына могу мен турган жер мост. Ушул Ак Суу районун алалы, анан өзүмдүн туулуп өскөн айылымды айтып атам, башка жерге барбай эле. Бүт факт мененчи. Каракол шаарынан чыккан, бер жагы эңилчек, бер жагы шахта жыргалан Алато резортча. Полный асфальт болгон тот мекендештер. Полный асфальт болот экен. Анан эле Кытайлар басып кетти, өлгөн атабыз, анан ал жак бер жак, анан ар кандай пост чыгарып эле, чала блогерлер, анча-мынча актерлорду, жанагындай намысын саткан иттерди ар кандай кылып сүйлөтүп атышат биздин ажабыз боюнчачы. Карап туруп алган жокмун. Анан урматтуу мекендештер, ушундай айткым келет да. Кытай эле Кытай дейт. Не, биз мигрант болуп башка өлкөлөргө барып иштеген жок белек, урматтуу мекендештер. Ошо бир суроо да. Биз Москвага барып бой деле кылчубуз, той деле кылчубуз, орустарды сабачубуз. Канчабыз соттолдук дейличи. Ичип алып кылбаганды кылчубуз, метродон аялдарыбыз сабачубуз, ушу күндөрдүн баарын унутуп калдык бия. Биз деле башка өлкөгө барып, канча өлкөгө барып иштеп атабыз, мисалы мигрант болупчу. Ошондой эле
мына азыркы бизде Бангладеш иштеп атат, кытайлыктар иштеп атат, ушундай шумдук жолдорду салып атышат эмчи, күн-түн кызматтай. Башка жерге барбай элем, мына мен өзүмдүн айылымды кылып атам, мына могу мен турган жер, мына могу мен турган жер. Ушул жер мост болот, чоң мост болот, Мына. Мен дагы сиздер менен мындай эле видео бөлүшүп атам, ушул эмне деген иш-чаралар болуп атат. Ошонун баардыгын чет-четинен көрсөтүп берем. Мына Алатоо резортдо мына жолдордунда берки жумуш кайнап атат, урматтуу мекендештер. Бул жанагы иттер, арамдар чыкты, булар кайра ар кандай фейктер ойгонду, мындай айткандачы. Анан урматтуу президентибиз күн-түн иштеп аткан, ушул элим жерим деп оштоп аткан президентибизди кичине колдоп коштоп койбойлу, урматтуу мекендештер. Мына Кытай дейт, жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Жана улуттун жаманы болбойт дегенде, макул анчамча жана соцсетке бир балык кармаганы, анчамча ичкени чыгып калыптыр эми. Ошону эле саясатташтырып элечи, урматтуу мекендештер, могу Москвада жүргөндөр мени калпайттырбайт. Ушу негизи эле Россияда жүргөндөр эң эле көп ушу Россияга барып деген мигрант болбодук беле биз. Канча орус сабадык, жаагын талкалап салдык, мас болуп. Эмне биз кылган эмес белеге, эмне жөн эле биз сүттөн акпызбы эмне? Эми кичине арыдан бери болбойлу, туугандар, кичине мындай жакшылыкты да моюнга алып, мындай жакшы иштер болуп атат депчи. Силерге мындай эле пример айтайын да, мекендештер. Өткөндө түптөн келатсам 2 киши жолдо туруптур. Сабап алсам кыз урактар экен да. Келатып, шу күндө өтүп аткан жолдон мага бирөөсү айтып атат да. Биз жото туура эмес жолго түшүп кеттик, иним сен адашып атасың десем, маста деп ичимен келдим. Экинчиси кичине соорок көрүндү эле, анста туруп, ооба иним сен адашып кеттиң десе, чын эле өзүм мен соп-соо кетип бараткан, мен сомнение болуп атпаймынбы? Анысы кандай элечи? Азыр чыгып алып эле мынтип атабыз, тигинтип атабыз, анан мындай болгон табыз, анан ал эле бул эле деген сайын ишенип эле болбой бараткан турбайбызбы деген дагы мындай ойлорду туудуртуп атышат. Жана акчанын арамдарычы, арам тамактар бар го, ошолорчу. Ошон үчүн туугандар, кичине момундай мекенибизде болуп көрбөгөндө иштер болуп атканда колдон буттан албайлыбы андан көрө. Мына могу жолдор мына мындай тыгын жаратып, мына четинен көрсөтөйүнчү. Азыр мына Каракол шаарынан чыксаңар, бер жагы шахта жыргалаң, бер жагы Алатоо резортко чейин, эмеге Эңилчекке чейин түргөн берки эмен иштер. Бүт жолдор мына мондай болуп казылып калган. Ошол кээ бирөө дискомфорт дейт да, эми монучу. Анчамча ошо аксулуктар кээ бирөөсү, эми бүтсө болот эле, анан жол мындай, анан тигиндей дейт. Мына бер жагы эле канча метр жол болуп турат, мекендештер карасаңар, мына узундугун карасаңар, мына могу баары жумуш иштери жүрүп атат, мына могунун баарында, мына бүт жер ушундай. Аксуудан, мына Аксуудагы мост бузулду, Жергездеги мост бузулуп атат, мына биздин мост бузулду, Акбулактагы Түргөндөгү мост бузулду. Албетте кичине водительдерге кыйынчылык жаратып, азыр бер жагы мындай каттап атышат. Бир аз каттап койгула, бир жыл. Андан кийин могу ширынасын карагылачы, 4 полоса эмне деген жол болот, мекендештер, кичине күн-түн элим жерим деген инсанды кичине колдоп коштоп, күч кубат берип, ыраазычылыгыбызды айтып, рахматыбызды айтып туралы. Жанагындай Самат Кушбек, жанагындай блогер, слогер деген жана намысын саткан иттер бар го, мындайчы. Акчага иштейт алар деген, фейк тролл компаниялар, мына сүрөт-бүрөтү жок, ачыкка эч ким чыкпайт. Мындай эле эмелерди жүргүзүп эле, жаманчылык эле издеп эле ошондойлорду чыгарып атышат, мекендештер, кичине азыр мени чыгып айтышат эмчи. Ой, бийликтин заказын аткарып, анан мактап, анан пахтакор, анан тиги пул дейт, Мына мен айылдаштарым калпайттырбайт, туугандар. Мен элементарный эле квартирада жашайм. Өз күчүм менен жумушка кирип, өз жумушумду эмгектенем, үйүмдү адал эмгек менен багам, туугандар, Аллах күбө. Анан эле азыр уктап турсам дагы мындай эс алып, мындай адаптация болуп атсам дагы ушул кайдыгер карап отуруп алган жокмун, момундай болуп аткан иштер боюнча ар кимиси эле кытайлар мынтты, анан кытайлар тигинтти.
мынтти депчи. Анан эмне биз мигрант болгон эмес белек. Биз бөлөк өлкөгө барып алып туруп көчөрөлөрүн шыпырып, бер жактарын тазалап эле бүт иштерин кылып келбедикпи? Анан ушул күн-түн иштеген ажабызга бир аз рахматыбызды айтып, ыраазычылыгыбызды айтып койгондун ордуна жанагы анча-мынчасы наалыгандардын арасына кошулуп алганы мени өкүндүрүп кетип атат да. Булар деген ойлору бузук булардын. Ал жана түрү бузук Самат Кушбек, Мушбектериң ал эптеп беженство алгысы келип атат, Америкага киргиси келип атат, башка өлкөлөрдү шумдук чыгарат. Мен таң калганымча Өзбекстанга барып келдик деп анча-мынча мекендештерди көрүп калам. Мына жолдору шумдук, карагылачы тамак ашы мындай экен, таза экен, анан өлү экен деп. Эмнеге өз жерибизди, момундай кооздук жерлерибизди мына мындай тоолорубуз турат, карагайларыбыз турат. Биз эмнеге өзүбүздүн жерлерди жакшы, сонун деп мактай албайбыз? Эмнеге андай жакшы сөз бизден чыкпайт? Биз деген эмнеге эле негатив видеолор, жаман видеолор, тигини өлтүрүп кеттир, мынтип кеттир десе эле бүттү, ошону баса калып чыгарып, өлгөн аткан турбайбызбы? Анан 49 жылга кетип калган турбайбы? Анан жерлери сатылып аткан турбайбы? Болуп эле жанагы жалданмалар, актерлор камалып калса эле мынтип атыптыр болчу. Жок мекендештер. Биздин урматтуу ажабыз улам баса белгилеп айтып атат. 1 сантиметр жерибиз берилбейт десе дагы анча-мынчасы чыгып атат да. Ошон үчүн туугандар, ушул видеону бүгүн эме кылам. Эми айла жоктон мына сиздерге Каракол шаарынан чыккан, ушул жагынан сөз берем мына. Каракол шаарынан чыккан эми бер жагы шахта жыргалаң, бер жагы берки ашууга чейин, малчыларга чейин шарт түзүлүп асфальт болуп атат да, жолчу. Ошолордун баардыгын эми четинен чагылдырып, мына часть кылып видео кылып сиздерге мына эмне иштер жүрүп атат, кандай кестер салынып атат, эмне кестер салынып атат, ошонун баардыгын чагылдырып анан силерден сураныч. Кичине болсо дагы ушул Кудайга тоо кылып, шүгүр кылып ушул биздин президентибизге бир аз болсо дагы азчылыгыңарды айтып койгула мындай болгон эмес биздин 30 жылдык тарыхыбызда ичип жеп тоноп кеткендер эле болбосо ошол мекендештер, жалпыңыздарга мына башка жерге барган жокмун, өзүмдүн айылым мына, мен могу киндик кантам туулган айылымда турам мына, могул жер мост болчу, ушул жерден силерге болуп аткан иш чара боюнча бир аз да болсо дагы чагылдырып айтып бердим. Эми эртең бүрсүгүндөн баштап ушул жеринен барып мына кандай иштер болуп атат, эмнелер болуп атат, ошонун баарын тең сиздер менен тааныштырам. Бирге бололу туугандар, ынтымактуу бололу. Ушул Ак Суу районубузга келиңиздер, конок болуп кетиңиздер, келип өз көзүңүз менен көрүп кетиңиздер. Анан жанагындай ичтар арамдарга ишенбегиле. Биздин ажабызды бир жаманатты кылган топтор эчак эле президенттик такка келгенден бери эле башталган, бүгүнкү күнгө чейин уже күчө уланып атканы мени кичине өкүндүрүп кетип, кой деп чыктым бүгүн. Ошол туугандар, эл жерибизде тынччылык, токчулук болсун, жанагында окшогон бузукларга ишенбегиле. Баарыңарды чын жүрөгүм менен жакшы көрөм. Ассаламу алейкум.